Менимче күндөн күнгө жакшырып баратат. Анткени карасаңыз, ошол коомдук телеканалда болобу, башка сайттарда болобу, гезиттерде болобу чыккан макалаларга бийликтер реакция кыла баштады. Жергиликтүү бийликтер болобу, шаар бийлиги болобу, жогорку бийлик болобу, мисалы мыйзамсыз аракеттерге, коррупцияга каршы күрөшкөн адамдарды, журналисттер чагылдырып, коомчулукка алып чыгды. Ошого бийлик мындай реакция кылып, ошолордун маселесин чечип, мындай журналистика өзүнчө бир чоң роль ойноп атат азыр. Өнүгүүдө, өзгөрүүдө бийликтердин жанагы коррупция менен күрөшүү аракеттерине журналисттер чынын айтканда аябай чоң жардам берип атат. Көп коррупциялык фактыларды алып чыкканда карасаңыз, эртеси ошол коррупционер же жумуштан кеткен болот, же ал жазага тартылган болот. Ушундай учурлар дагы жок эмес да. Бирок ошол эле убакта жанагы сөз эркиндиги менен жоопкерчиликке да мындай айкалышпай калган учурлар дагы жок эмес. Эми баягы Кыргызстанда билесиңер, медиада рынок кичинекей, реклама берүүчүлөрдүн саны аз. Анан мамлекеттик медиага ишенбеген учурда көп саясатчылар бирден мурда гезит аччу, азыр бирден сайт ачылган мода болуп кетти. Бирок баары бир эл мындай олуттуу журналистиканы, салмактуу телеканалды, салмактуу сайттарды тандап, окуп анализдеп атат. Журналистиканын абалы мындай мен азыр начар деп айта албайм. Эми кошуна өлкөлөрдө элестетиңиз, мисалы мамлекеттик телеканалдардан бизде өкмөттү, министрлерди, депутаттарды сындаган берүүлөр кетет азырчы. Керек болсо чоң жогорку бийликке чейин мындай сын айткан учурлар көп да. Мисалы Борбор Азия өлкөлөрүнө башка жакка салыштырмалуу биз алдыганча биздин кыргыз журналистикасы алдыга кетти деп айтсак болот. Орусча. Ушундой кылып